Ушундай балам bir күндө эле жок болуп калды да. Акыркы сүрөтүм ушул эле 22-август күнү түштү эле. Кандай булардын кандай акызы бар, буларды алып качып барып ошактан камоктон бир нерселерди уруп согуп алдырып жегенге. Салып салат экен ылдый жактын мектебине, жактын мектебине. Hiç болбосо 1 saat же 24 saat камап буларды камераны тунактап кирбеди булар. Мындан дээрлик 1 жыл мурун Сейталиевтердин үй бүлөсүндө каргашалуу окуя болуп 16 жаштагы уулунан айрылып күйүткө батып турган мезгили. Эми гана бой жеткен баласынан айрылган үй бүлө ушул кезге чейин акыйкатка жетпей келгенин айтышууда. Былтыркы 2022 жылдын 6 октябрында түнү, 7 октябрга өтө турган түнү ошол ылдый жактан балдар келишип, ушул жерде менин баламдын классташтары менен булар бир жерде ашарда болушкан. Гөйлөч жүрүш кой деп, кирпич жүрүш кой деп чакырган экен. Ол жерден чыгып чайга кетип аткан жеринен булар келишип, зордоп, сөгүшүп, баягы жаман сөздөр менен буларды коркутуп, бирөөдү уруп коюпсуңар биздин балдардан дейишип, анан ошол жерде эмне жерде жатыры сапаш дегендигинде деп, жаткан жерине барып сурашабыз деп, жөө келип, ошол жарым жолго эми көрсөтсөм эмне болот эле, жарым жолго келип калгандан кайта зордоп алып барып салып буларды машинага, алып качышкан. Буларды коркутушкан. Ошол жакта бизде бир жугуштуу каселдер чыкса, таштап койгон уйларды бекитет турган көмөк ырдаткан жер бар. Ошол жерге апарып урабыз дейишип коркутуп. Анан ошо менен бирөө биринчи ташта берген балдардын бирөө түшүп, ошол башынан 2 жолу операция болду бала. Андан кийин ошол дагы 100 метрдеги мен балам түшүп кеткен машинадан. Түшүп ошол жерде жанагы үстүндөгү балдар түшүп баштары эмне кулап кетти, токтот дегенде шофер токтотойм десе жанында бирөө жок айдай бер токтотпо деп кетип калган. 1 saat менин балам ошол жерде жатып калган, кансырап. Алып келип анан кайта ушу менин караван тергөөчүсү келип экспертиза кылдырыш керек дегенден кайта үйгө алып келип үйдөн экспертиза кылдырганбыз. Мен ошол жерде арыз жазганмын. Мен кандай кылып арыз жазганымды эле билбейм. Ошо балам өлүп, эмне болуп аткан маалда келип эксперт тергөөчү өзү жазып мага арызды. Мен кол коюп бергенмин. Ошо менен кайта буларды ушу бизге келип, бизден сураганда эмес тергөөчү кийин кайта келип кандай болду окуянын чоо жайын. Анан Жалал абадка которулуп, Жалал абадтан тергөөчү келген. Өлүмүнө кошуна айылдын балдары себепчи болуп атпайбы? Өлтүрүшчүлөр алып качып база, машинаны жаш жетелек бала кантип машина айдайт? Ата энесинен ушу машинаны инип келип алып качышып, ушулар себепчи болуп, милицияга каравандын роудудагы тергөөчү айттым го, 1 saat дагы буларды киргизген эмес камерага. Акыры адам өлүп атыр го бу жерде. Мен чок ойзом Кудай кааласа көп нерсеге жетишем, ушу кыйналып жашагандарга берип турам да, берип жашашты ham билиш керек. Мен бардыгыбызга бирүүгө стоматолог керек экен деп буну ошо октайлы деп атканбыз. Бул жерде айылдагылардын бардыгы эле таң калышып атыр, ушундай жакшы бала өлүп калды. Мугалимдердин келип ыйлаганычы. Мыкты бала эле өлүп калды, кандай кылайлы, биз деле эч нерсе кыла албай атырык дешип. Ылдыйкы класстын мугалимдери келип айтышып кетти. Ушундай күйдүрдү эле лицейден кубалап, анан кайта келген экен. Жакшыдан жаракат, жаманды кесипатты бүтөп менин баламы уруп кетти. Чыгып кирип апасты жакшы көрөм деп мойнума кучактап өптүрчү эле. Тез эле кучактап өптүрчү эле, кандай кылай деп. Бизге эч акыйкат жок болуп атыр да азыр. 1 жылын да өткөрдүк. Апа кең бир сүрөткө түшүп койлу, эстелик болот деди эле, кагылайныма. Кыздай эле жоюлган балам бар эле, кандай болду билбейм. Жакшыга ошо жамандардын кесапаты тийип кетти. Бир адам менен иши жок, өзү менен өзү. Уялчак бала эле. Ашарга бармышы болду. Ашарга барбас эм ошо жак. Аларды чакырып, ушул жерге алып келгиле деп сүйлөшкөн ошо алардын айынан. Биз ошол жерге чакырып, биз жөө эле келип атканбыз, өзүбүздүн балдар ошол. 6 бала келип атканбыз. Анан 6быз келип аткан жерден ошол башка балдар келди. Келип анан жүргүлө машина менен барып ошол жерден түшүп калайлы деп биринчи алдашып эметип көрүшүп, анан кийин кайра
мындай пешком эле барабыз, жөө эле барабыз деп кетип аткан жерден жолдо уже жарымына келип калабыз, жолунда келейин деп эле алганбыз. Кийин жүргүлө машина калып кетет деп эле сөгүп, ошол балдар сөгүп анан жүргүлө деп эле ошол мындай кучакташып, кармашып эле сүдүрөшүп берет экен да. Анан келип машинага чыккыла деп эметти. Машинага барып калгандан эмес, машинага чыгып, ошо чыккыла дегенден чыкканбыз. Чыгып, аркасынан экөө чыгып келип аткандан машинаны сразу эле жүргүзүп, от алдырып эле сразу газ берип, каттуу айда бергенден аркасынан эки бала чыгып келип аткан жерден эле ошол жерге түшүп калды да. Түшүп келип калып анан кийин биз бул жака жөнөдүк, ошол жерге чакырып аткан жагына. Келип атып эле ошол машинаны каттуу ылдамдыкта айдашты. Айдашып келип токтой турган жерге токтобостон эле түз эле өтүп кетти да. Жол менен каттуу өтүп кетип атып анан ошол бир балабыз секирди. Ошол жерден жолдон секирип, анан кайра дагы келип экинчи бала да секирди ошол жолдон. Экинчи бала ошо Бекболсун. Бекболсун болчу, экинчи секирген бала. Бекболсун эмне себептен секирди ал? Коркконунан секирди, ушу коркуп эле биз деле байкабай калыппыз. Машина өтө каттуу кетип атпан. Жана эки жакка булкунганда таштак жолду. Биз төртөөбүз үстүнө төртөөбүз эле алганбыз. Төртөөбүз төрт жакка чачырап, ошол секирген эки бала арка жакка неме болуп калган экен да. Анан кайра секирип коркконунан эле сразу эле секирип да, аркасынан ашып эле чоң бортоо эле машинадан. Секирип анан үстүнө эки эле бала калдык. Экөөбүз кеттик. Ошол секирген көргөндө силер токто алып албайлы бир нерсе дедиңер. Уруп каттуу эле уруп токтот деп демесек, ылдый жакта бир чоң көпүрө бар. Ошол жерге келип калган экенбиз. Анан ошол повороттон биз да секирип түштүк да. Биз да секирип түшүп, анан биз жол менен келбей, кайра кыр менен эле батыраак барабыз деп кыр менен силер да секирип түшүп калдыңар. Биз да секирип түшүп калып, до конца барган жокпуз да. Кыр менен келип, ошол 43 мүнөттө ошол каза болгон баланын жанына келдик да. 43 мүнөттө түштүк бул жерге. Келсек, бала ошо жолдо жаткан экен да. Ага чейин вообще биз ойлогон да эмеспиз, бул бала мындай кан жоготуп өтүп кетти деген эле ойлогон жокпуз да биз. Кан кулактарынан да чыгып кеткен окшоп. Өтө оор акыбалда жаткан экен да. Бети да капкара болгонсуп эле ошо жерде мындай башы жол жака чыгып, өз жагы жолдон чеке жака чыгып, узунунан эле жатып неме болуп калган экен. Ал эми окуяда катыштыгы бар деп аталган тарап менен байланышканыбызда төмөнкүдөй жооп алдык. Мен комментарий берет элем, эч кандай шектүү эмес деп айтат элем. Ал машинада секирип өзүн таштап жиберген. Анын классташтары машинанын үстүндө болгон. 6 7 бала, точно билбейм. Кузуптун ичинде башка ылдыйкы мектептин балдары болгон. Рульдагы бала дагы башка, 6 бала дагы башка. Ал машинанын ичинде менин жок болгон. Же болбосо аларды жалдап машинага салып алып, машинаны кат айдап, аны секирип келе деп да айткан эмес. Машинаны айдаган бала дагы башка, машинанын ичиндеги кузуптун ичиндеги гигант үлгүсүндөгү машина болгон. Кузуптун ичиндеги 6 бала дагы башка болгон. И машинанын үстүнө ошол өтүп кеткен рахматылык баланын классташтары менен точно 4 балабы билбейм. Аркасында болгон, ал бала секирип жиберген. Ал машина катуу кетип аткан болгон да. Ошентип айтып беришкен балдар, мен ошол күнү эле жетип баргам ошол жерге. Ар бир баланын көргөзмөлөрүн угуп окуйсуң да. Эки миң 22 жылдын 7 октябрына караган түнү болжол менен түнкү саат 12:00 чамаларында Аксай районунун Коштөбө айыл аймагынын 2005 жана 2006 жылы туулган тургундары 7 бала жүк ташуучу Mercedes-Benz автоунаасы менен ошол эле Коштөбө айыл аймагындагы өзү теңдүү 6 бала менен жолугушуп, аларды өздөрү минип барган, айдап барган жүк ташуучу автоунаанын бортуна чыгууну айтышкан. Ал 6 баланын ичинен 2 бала машина тез ылдамдыкта ордунан жүргөндүгүнө байланыштуу, экөө чыга албай калган. Чыкканга чейин эле машина жүрүп кеткен. Ал эми 4 бала үстүндө баратып, бир бала катуу ылдамдыкта бараткан машинадан секирип, ошол жерде каза болуп калган. Ал эми дагы бири секирип, ал ооруканага жаткырылган. Ал эми 2 бала борттогу машина акырындаган учурда жолдон түшүп калышкан. Бул окуя Аксай райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардан электрондук журналына катталып, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 42 беренеси кылмышка кошо катышуунун түрлөрү, 127 беренеси этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү, 134 беренеси этиятсыздыктан ден соолукка оор залал келтирүү жана
312 беренеси автомототранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуунун негизинде кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында соттук медициналык, соттук автотехникалык, соттук психиатриялык, соттук наркологиялык экспертизалар дайындалган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Аксы районунун тургундары 2005 жана 2006 жылы туулган 7 тургунуна айып тагылган. Азыркы учурда бул окуя Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан толук кандуу тергелип, материал азыркы учурда соттун кароосуна жиберилүү алдында турат. Каза болгон Бекболсун Улукбек уулу Аксы районундагы номер 22 Сатканкул Жээнбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 11-классынын окуучусу эле. Үй бүлөдө 5 бир туугандын ортончусу болгон. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, Аксы району.